Кудай, жаратуучу жана өмүр берүүчү, ал сүйлөйбү, ал биз үчүн кам көрөбү, биз аны таанып биле алабызбы? Ооба, ал сүйлөйт, ал биз үчүн кам көрөт. Бардык адамдар аны таанып билиш үчүн ал өзү жөнүндө кабар берет. Мындан 3500 жыл мурда ал адамдарды өзүнүн сөзүн жазууга үйрөтө баштаган. Андан кийин 1,5 миң жыл бою Кудайдын сүйлөгөн сөздөрүн 40ка жакын адам кагазга түшүргөн. Алгачкы жазуулар мыйзам жана пайгамбарчылыктар деп аталат. Бул жана мындан башка жазуулар папирус барактарына жазылган. Алар ыйык жазуулар катары белгилүү. Бүгүнкү күндө бул жазуулардын бардыгы бир китепке бириктирилип, бул китеп ыйык китеп деп аталат. Ушул ыйык жазууларда Кудай жөнүндө жана ал бул дүйнөдө жашаган адамдарды канчалык сүйгөндүгү жөнүндө айтылат. Бул Кудайдын баяны. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз, ээн болчу, түпсүз туңгуюкту караңгычылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Ошондо Кудай жарык болсун деди. Жарык пайда болду. Кудай жарыктын жакшы экенин көрдү. Жарыкты караңгыдан ажыратты. Жарыкты күн, караңгыны түн деп атады. Кеч кирип таң атты. Биринчи күн өттү. Анан Кудай суулардын ортосунда аба мейкиндиги болсун. Ал сууну суудан бөлүп турсун деди. Кудай аба мейкиндигин асман деп атады. Кеч кирип таң атты. Экинчи күн өттү. Анан Кудай асман астындагы суулар бир жерге чогулсун, кургактык пайда болсун деди. Так ошондой болду. Кудай кургактыкты жер деп атады. Ал эми чогулган сууларды деңиз деп атады. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай жер өсүмдүктөрдү, урук чачкан түрдүү чөптөрдү, уругу жер үстүндө өстүрүү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарсын деди. Так ошондой болду. Кудай муну жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Үчүнчү күн өттү. Анан Кудай күндү түндөн ажыратуу үчүн, күндөрдү жылдарды белгилөө үчүн асман мейкиндигинде чырактар болсун деди. Кудай күндү башкаруу үчүн чоңураак чыракты, түндү башкаруу үчүн кичирээк чыракты жаратты. Ошондой эле жылдыздарды да жаратты. Кудай аларды жерге жарык берсин деп жайгаштырды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 4-күн өттү. Анан Кудай суу тирүү жандыктарга толсун, жер үстүндө аба мейкиндигинде канаттуулар учсун деди. Ошентип Кудай суудагы чоң балыктарды, сойлоп жүрүүчү жаныбарларды түр-түрү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай аларга тукумдап көбөйгүлө деп батасын берди. Кеч кирип таң атты. 5-күн өттү. Анан Кудай жер тирүү жандыктарды чыгарсын деди. Ошентип Кудай жер жаныбарларын түр-түрү менен, малдарды түр-түрү менен, сойлоп жүрүүчү жаныбарларды түр-түрү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Анан Кудай Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды. Ошентип Кудай өзүнүн бейнеси боюнча адам жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Кудай биринчи жаратылган кишини Адам деп атады. Адам болсо аялынын атын Ово деп койду. Анан Кудай Адам ата-энесин таштап аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот деди. Адам менен аялы экөө тең жылаңач эле, бирок уялышчу эмес. Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун бардыгы абдан жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 6-күн өттү. Ошентип 7-күнгө оогондо Кудай өзүнүн бардык иштерин бүтүрдү. 7-күнгө батасын берип, аны ыйыктады. Кудай чыгыштагы Эйденге баг отургузду. Андан кийин ал топурактан көрүнүшү жакшы, жегенге жарактуу ар кандай мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Бактын ортосуна өмүр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак өстүрүп чыгарды. Эйден багын иштетсин жана сактасын деп Кудай Теңир адамды ошол бакка жайгаштырды. Кудай Теңир адамга мындай деп буйрук берди:
бактагы ар кандай дарактын жемишинен жесең болот. Бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе. Анткени андан даам таткан күнү өлүп каласың. Адам менен обого Кудай мээримин төгүп, аларга зарыл болгон нерселердин бардыгын берип, жашоосун кубанычка толтурган. Ошондой эле Кудай биздин ата-бабаларыбызга тандоо мүмкүнчүлүгүн берген. Алар ошол мүмкүнчүлүктү акылмандуулук менен колдонушу керек эле. Кудай адам менен обого бир гана дарактын жемишинен жебегиле деп буйрук берип, бул аркылуу алардын тиле алчактыгын көргүсү келген. Мындан башка нерселердин баары аларга ырахат алып келмек. Ушул татынакай бакта жашоо үчүн адам менен обо болгону Кудайдын акылмандуулугуна таянып, анын бийлигин сыйлашы керек эле. Алар өздөрүнүн эркиндигине кубанып, ыраазы болуп жашашы керек эле. Бирок эркиндикти туура эмес колдонуп, бактылуу болууга мүмкүн эмес. Кудай адамдарды жарата элегенде периштелерге да тандоо эркиндигин берген. Кудай рухий дүйнөдө жашаган периштелерден урмат күткөн сыяктуу адамдардан да урмат күткөн. Көпчүлүк периштелер Кудайга баш ийүүнү тандашкан. Алар бүгүнкү күнгө чейин Теңирди даңктап, адамдарга ар кандай жолдор менен жардамга келип турушат. Башка периштелер болсо жаман жолду тандап, Кудайдын сүйүүсүнөн баш тартып, периштелердин эң сулуусу Люцифердин артынан ээрчип кетишти. Люцифер өзүнүн текебердиги аркылуу Кудайдын тагынын үстүндө жайгашкан эң сыйлуу ордунан ажыраган. Ал Кудайга каршы чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коем, бардыгынан жогору турган Кудайдай болуп калам деген үчүн асмандан жерге ыргытылган. Ыйык китепте Иблис же шайтан деп аталган Люцифер Кудайга гана таандык болгон даңкты өзүнө ыйгаргысы келген. Шайтан адамдар аны даңкташ үчүн аларды алдап, өзүн жарыктык периштеси катары көрсөткүсү келет. Бирок анын жалган динчилдик аракети адамдарга кайгы менен талкалануу гана алып келет. Бирок Кудай Люциферге: "Сен өлгөндөр жаткан жайга түпкүрдүн түбүнө түшүрүлөсүң" деп айткан. Адам менен обо жашап жаткан кооз бакчага шайтан жылаандын келбетин кийип обого келген. Кудай жараткан бардык талаа айванаттарын ичинен жылаан эң куу эле. Ал аялдан: "Кудай чын эле бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле деп айтты беле?" деп сурады. Аял жылаанга мындай деп жооп берди: "Дарактардын жемишинен жесек болот. Бейиштин ортосундагы бир гана дарактын жемишинен жебешибиз керек. Кудай андан жесеңер өлүп каласыңар деген." Ошондо жылаан аялга: "Жок, өлбөйсүңөр. Бирок Кудай силер анын жемишинен жеген күнү көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп каларыңарды билет" деди. Кудай сөзү шайтанды жалгандын атасы деп айтат. Ошондуктан ал аялга Кудай жөнүндө калп айткан. Аял дарактын жемиши жегенге жакшы экенин, көзгө сүйкүмдүү экенин көрдү. Ал билим бергендиктен аялды өзүнө тартып турду. Аял анын жемишинен алып жеди жана күйөөсүнө да берди. Ал да жеди. Ошондой экөөнүн тең көздөрү ачылып, руху болсо өлүп калды. Алар өздөрүнүн жылаңач экенин көрүп, анжыр жалбырактарын бириктирип тигип, өздөрүнө алжапкыч жасап алышты. Анан күн салкын болуп турганда, бактын ичинде жүргөн Кудай Теңирдин үнүн угуп, бактагы дарактардын арасына жашынып калышты. Анткени алар Кудай сөзүн эмес, өз акылдарына таяна башташты. Алардын Кудай менен болгон байланышы үзүлүп, рухий жактан өлүк болуп калышты. Ошондо Кудай Теңир адамды: "Сен кайдасың?" деп чакырды. Адам: "Бактан сенин үнүңдү угуп, коркуп кеттим. Анткени мен жылаңачмын, ошондуктан жашынып калдым" деди. Кудай андан: "Жылаңач экениңди сага ким айтты? Мен сага тыюу салган дарактын жемишинен жедиңби?" деп сурады. Адам: "Сен берген аял мага дарактын жемишинен берди, мен жедим" деп жооп берди. Анан Кудай Теңир аялдан: "Бул эмне кылганың?" деп сурады. Аял: "Мени жылаан азгырды, ошондуктан жедим" деп
жооп берди. Ошондо Кудай Теңир жылаанга мындай деди: ушуну кылганың үчүн бардык жаныбарлардан ичинен сага каргыш тийсин. Сен эми бооруң менен жылып өмүрүң өткөнчө топурак жейсиң. Аял экөөңөрдүн ортоңорго, экөөңөрдүн турмушуңардын ортосуна кастык коям. Анын тукуму сенин башыңды жанчыйт. Бул каргыш аялдан куткаруучу төрөлүп, шайтанды жеңет деп ыйык китепте айтылган биринчи пайгамбарчылык эле. Аялга болсо мындай деди: кош бойлуу кезиңде кайгыңды көбөйткөндөн көбөйтөм. Балдарыңды ооруп төрөйсүң жана күйөөүң сага үстөмдүк кылат. Адамга болсо мындай деди: аялыңдын тилин алып, жебе деп мен сага буйрук берген дарактын жемишинен жегениң үчүн сен эми өмүрүң өткөнчө жерден азап менен тамактанасың. Жер сен үчүн тикенек, оттоо чөп өстүрүп чыгарат. Дала өсүмдүктөрү менен тамактанасың. Мен сени топурактан жараткам, топуракка кайра барасың. Анжыр жыгачынан жасап алган ал жапкычтары алардын жылаңа четин жапкан эмес. Ошондуктан Кудай Теңир адам менен анын аялына териден кийим жасап берди. Аларга кийим кылып бериш үчүн Кудай жаныбардын канын төктү. Ошентип адамдын күнөөсү аркылуу бул дүйнөгө күнөө менен өлүм кирди. Адамдардын тил албастыгын жабуу үчүн колдонулган бул ыкма күнөөсүз бирөө алардын жазасын өзүнө аларын билдирген Кудайдын планы чагылдырылып турган. Адамдар анын жетекчилигинен баш тартып, өздөрүнүн өмүрлөрүн Кудайсыз өткөргөнгө аракет кылышаарын билген. Кудай муну күнөө деп атайт. Кудай ар бир адамды сүйгөндүктөн, бардык адамдарды күнөөлөрүнөн куткаруу үчүн куткаруучуну жиберүүнү пландаштырган. Анан Кудай Адам менен Обону Эйден багынан кууп чыкты. Чыгыштагы Эйден багынын жанында өмүр дарагына баруучу жолду кайтаруу үчүн Керуб деп аталган периштени жана айланып турган оттуу кылычты коюп койду. Адамдын күнөөсү бардык адамдарды өлүмгө түрткөн. Бирок Кудайдын баянында үмүт бар. Адамдын аялынын боюна бүтүп, ал уул төрөдү. Обо, Теңирдин жардамы менен уулду болдум деди. Анын атын Кабыл койду. Андан кийин дагы бир уул төрөп, атын Абыл койду. Абыл койчу болууну, Кабыл дыйкан болууну тандап алышты. Теңир белгилеген убакытта Кабыл жер жемиштеринен Теңирге тартуу алып келди. Абыл болсо койлорунан тартуу алып келди. Теңир Абылга жана анын тартуусуна назарын салды. Ал эми Кабылдын тартуусуна назарын салган жок. Ошондо Кабылдын ачуусу келди. Теңир Кабылдан: "Эмнеге ачууландың? Эмнеге өңүң кумсарып кетти?" деп сурады. Кудай Кабылга жаныбарлардын курмандыкка чалуу керектигин эстетти. Анжыр жыгачынын жалбырактары Адам менен Обонун уятын жаппагандай эле, жашылча жемиштердин ширеси да күнөөнү жапмак эмес. Кабылдын жаныбарларды курмандыкка чалбагандыгы анын Кудайга болгон каршылыгын жана Кудайга жаккандай табынууну каалабагандыгын далилдеди. Ыйык китепте Кабылдын эмес, Абылдын курмандыгы Кудай сөзүнө болгон ишенимин көрсөткөн деп жазылган. Ыйык жазууларда Кудай кан төгүлүүсүз кечирим болбой турганын көрсөткөн. Бирок Кабыл Кудайга тил албай, жаныбарларды курмандыкка чалган жок. Кабыл буга анын бир тууганы Абыл күнөөлүү деп ойлоду. Анан талаада жүрүшкөндө Кабыл бир тууганына кол көтөрүп, аны өлтүрүп салды. Ошондо Теңир Кабылдан: "Бир тууганың Абыл кайда?" деп сурады. Кабыл: "Билбейм, мен эмне бир тууганыма караулчу белем" деп жооп берди. Теңир ага мындай деди: "Сен эмне кылдың? Жерден бир тууганыңдын каны мага боздоп жатат. Сага жердин каргышы тиет." Ошентип Кабыл Теңирден кетип калды. Анын Кудайга болгон каршылыгы биринчи жолу адам өлтүрүүгө жана үй бүлөнүн талкаланышына алып келди. Арадан жылдар өтүп, Адам менен Обонун укум тукумдары жер бетине тарап кетти. Бирок Кудай жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын
Алардын бардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолор ар убакта жамандык экенин көргөндө абыдан капаланды. Анан Теңир мындай деди: "Мен өзүм жараткан адамдарды жер бетинен жок кылам." Нух болсо Теңирдин алдында ырайым тапты. Нух өзүнүн замандаштарынын ичинен Кудайдан корккон адил адам эле. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: "Менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү. Анткени жер бети алардын жаман иштерини толуп кетти. Эми мен аларды жер бетинен жок кылам. Сен өзүңө туюк кеме жаса. Кеменин ичин бөлүктөргө бөлүп, ичи тышын чайыр менен капта. Кеменин узундугу 300 чыканак, туурасы 50 чыканак, ал эми бийиктиги 30 чыканак болсун. Бирок бир гана эшик жаса. Сен, аялың, 3 уулуң жана келиндериң болуп, ушул кемеге киришиңер керек. Ошондой эле бардык жаныбарларды эркек ургаачы кылып, түгөйлөп киргиз. Бардык жаныбарларды жуп-жуу менен, ал эми мен сага ыйык деп айткан жаныбарларды 7ден киргиз." Нух кеме куруп жатканда айланасындагы бузулган адамдарга: "Кудайды урматтабаган ар бир адам жок болот" деп айтты. Бирок тилекке каршы ал адамдар Нухту шылдыңдап күлүштү. Бирок Нух менен анын үй бүлөсү Кудайга ишенгендиктен убакыт келгенде кемеге кирди. Кудай болсо кеменин эшигин жапты. Кудай жер бетине 40 күн 40 түн жамгыр жаадырды. Жердин түпкүрүнөн булактар атырылып чыгып, асман терезелери ачылды. Суу болсо көбөйүп, кеме суунун үстүндө калкып калды. Жер бетин бүт суу каптап, ал тургай бийик тоолор да суу астында калды. Адамдан тартып малга чейин, сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, асман канаттуулары бардыгы кырылып, жер бетинен жок болду. 150 күн суу жердин бетин каптап турду. Бирок Нух менен кемеге кирген ар бир тирүү жан үчүн Кудай кам көрдү. Анан Кудай жер бетине шамал жиберип, суу тартыла баштады. Суу акырындап жер бетинен кайта баштады. Кеме Арарат тоолорунун үстүнө келип токтогондо, жер бети кайрадан жашыл боло баштаган. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: "Өзүң менен кошо кемеден бардык тирүү жандыктарды алып чык." Алар кемеден чыккандан кийин Нух курмандык чалынуучу жай куруп, Теңирге курмандык чалды. Ошондо Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деп батасын берди: "Укумдап, тукумдап көбөйгүлө, жерди толтургула. Өсүмдүктөрдү азык кылып бергенде эле, эми кыбыр эткен тирүү жандын баары силерге азык болсун. Ким адамдын канын төксө, анын каны да адамдын колу менен төгүлөт. Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган." Анан Кудай мындай деди: "Эми мен силер менен, силерден кийинки укум тукумуңар менен келишим түзөм. Мындан ары эч бир тирүү жан топон суу менен кырылбайт. Мен асман бетине асан үсөн тартам. Бул келишимдин белгиси болот. Асман бетинде асан үсөн пайда болгондо, мен аны көрүп, эми жер бетинде топон суу болбойт деген өзүмдүн келишимимди эстейм." Нухтан кийинки жашаган муундардын баары бир тилде сүйлөшчү. Алар жакынкы чыгышка көчүп келип, ошол жерге отурукташып калышты. Алар бири-бирине: "Биз жер жүзүнө тарап кетпешибиз үчүн өзүбүзгө шаар жана асман тиреген мунара куралы" дешти. Алар ушул чечими аркылуу Кудайдын жер бетине тарагыла деген буйругуна каршы чыгышкан. Алар ай менен күнгө жана жылдыздарга табынуу үчүн мунара куруп жатышкан. Адамдар жаратуучу эмес, жаратылган нерселерге табынууну тандап алышты. Теңир адамдар куруп жаткан шаар менен мунараны көрдү. Теңир мындай деди: "Мына бир эл, бардыгынын тили бир. Булардын баштаган иши ушул. Булар кылам дегенинен кайтышпайт. Төмөн түшүп баралы да бири-биринин тилин түшүнбөй калгыдай кылып, ошол жерде булардын тилин аралаштырып салалы." Ошентип Теңир алардын тилдерин аралаштырып салды. Алар шаар курууну токтотушту. Ошондон улам ага Бабыл деген ат берилди. Анткени Теңир жер жүзүндөгү бардык тилдерди ошол жерден аралаштырды. Аларды бүт жер бетине таратып жиберди.
Топонсуу болгондон 400 жылдан кийин Кудай жакынкы чыгышта жайгашкан Ур деген жерден Ыбырам деген адамды чакырып алды. Теңир Ыбырамга мындай деди: өз жериңен, өз туугандарыңан бөлүнүп чыгып, мен көрсөткөн жерге бар. Мен сенден улуу эл чыгарам. Сага батамды берип, атыңды даңазалайм. Сага бата бергенге мен батамды берем. Сени каргаганды мен каргайм. Жер жүзүндөгү бүт элдер сен аркылуу бата алышат. Ыбырам Теңирдин айтканындай кылып, Ханаан жерине келди. Ошондо Теңир Ыбырамга келип мындай деди: бул жерди мен сенин укум тукумуңа берем. Асманды карачы, эгерде жылдыздарды санай алсаң санап чык. Сенин тукумуң ошончо болот. Ыбырам менен Саранын балдары жок болсо да, Ыбырам Кудайга ишенди. Теңир анын ишенимин ага адилдик катары эсептеди. Ыбырам андан: эгедер Теңирим, мен бул жерге ээ болорумду эмнеден билем, деп сурады. Теңир ага: бул мындайча болот, деп жооп берди. Билип ал, сенин укум тукумуң бөтөн жерде келгин эл болот. Аларды кул кылып 400 жыл эзишет. Бирок мен аларды кул кылган элди жазалайм. Ошондо алар ал жерден көп мал мүлк менен чыгышат. Бул жерге алардын 4-чү тукуму кайтып келет. Ыбырамдын аялы Сара төрөгөн жок. Ал бала төрөй турган курактан өтүп калган. Сара Ыбырамга мындай деди: менин күңүм ажардын үстүнө кирип, балким мен андан балалы болормун. Ыбырам Саранын тилин алды. Ыбырам Кудайды канчалык сүйсө да, уулду болосуң деген убадасына ишене албады. Ошентип ажар Ыбырамдан Исмайыл деген уул төрөдү. 30 жылдан кийин Ыбырам 99 жашка чыкканда, Теңир ага келип мындай деди: мен кудуреттүү Кудаймын. Менин алдымда түз жүр, кемчиликсиз бол. Сенин атың мындан ары Ыбырам эмес Ыбырайым болот. Мааниси көптөгөн элдердин атасы. Сарага болсо Сара деген ат берем. Мааниси Ханзаада. Мен Сарага батамды берем. Андан сага уул берем. Ал көптөгөн элдердин энеси болот. Ыбырайым Кудайга мындай деди: сенин алдыңда Исмайыл эле тирүү жүрсө экен. Кудай мындай деди: мен сенин Исмайыл жөнүндө айтканыңды уктум. Эми мен ага батамды берип, абдан көп кылып көбөйтөм. Андан улуу эл чыгарам. Кудай өзүнүн убадасын аткарып, Исмайылдан араб элин чыгарды. Кудай мындай деди: сага аялың өзү уул төрөп берет. Мен аны менен жана анын укум тукуму менен түбөлүктүү келишим түзөм. Ошондон кийин Саранын боюна бүтүп, Ыбырайымга Исхак деген уул төрөп берди. Исхак чоңоюп калганда, Кудай Ыбырайымдын ишенимин сынады. Ал ага Ыбырайым деди. Ыбырайым болсо мына мен деди. Кудай ага мындай деди: жакшы көргөн жалгыз уулуң Исхакты алып, Мория жерине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин көрсөтөм. Ошол жерде аны бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка чал. Ыбырайым эртең менен эрте туруп, Исхакты алды да Кудайдын айтканындай кылды. 3-чү күнү Ибрайым көз чаптырып, алыстан ал жерди көрдү. Ыбырайым бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка дайындалган отунду Исхактын жонуна артты. Колуна от менен бычак алды. Анан экөө бирге жөнөдү. Ошондо Исхак атасы Ыбырайымга: ата, от менен отумуна, бирок бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка чалынуучу козу кана? Деп сурады. Ыбырайым: уулум, Кудай өзүнө чалынуучу курмандыкты өзү караштырат, деди. Алар андан ары жөнөштү. Ошентип алар Кудай айткан жерге келишти. Ал жерге курмандык чалынуучу жай куруп, отундарды койду. Өз уулу Исхакты байлап, отундардын үстүнө жаткырды. Анан Ибрайым өз уулун мууздаш үчүн колун сунуп, бычагын алды. Бирок асмандан Теңирдин периштеси: Ибрайым,
İbrahim dep çakırdı. Al, mına men dedi. Perişte ağa, balana kol götürbe, antkeni men emi senin Kudaydan korkkonungdu gördüm. Men üçün жалгыз oğlungdu da ayabaganыңды bildim. İbrahim göz çaptırıp karasa, meyüzü kalın badalga elinip kalgan bir koçkor turuptur. İbrahim al koçkordu alıp oğlunun orduna bütünde örttölçü kurmandıka çaldı. Iyık kitepte Kuday İbrahimga жалгыз oğlun kurmandıka çal desi da, al Iskakka baylanıştı uvadaсын atkarарын bilgen dep aytılat. İbrahim'din işenimin görgönden keyin Kuday mınday dedi. Em men seni alkagandan alkayım, senin tukumungdu asmandağı yıldızlarday köbeytöm. Menin tilimdi alganın üçün, senin tukumun arkalı büt yer yüzünün elderi bata alışat. Oşonda İbrahim Eydem bağındağı kutkaruçu jüverem degen uvada, anın tukumu arkalı atkarlarına abdan kuvandı. İbrahim ötken sınoo, bir günü Kuday asmandağı atabız da, özünü жалгыз улун kurmandıka çalарын көрсөtүp turat. Aradan vakit ötkөндөн keyin Iskak üylönüp, Jakıp menen Eysap degen eki egiz uuldu bolot. Anan Kuday Jakıpka Israil degen ısım berip, uvadaların işke aşırat. Jakıptın 12 uulu bolgon. Alardın birөөsүн Jusuptu bir tuğandары kulçulukka satıp jüberişet. Bирок Kuday al üçün kam görüp, al Misirlik padişanın oң kolu bolup kalat. Jusup Kudaydan korkkan adam bolçu. Al bir tuğandарын geçirip, alardı Misirge göçürüp gelip, alardı açkaçılıktan kutkarıp kalat. İsrail uğuldары degen at menen belgili İbrahim, Iskak jana Jakıptın tukumundan çıkkan 70 adam Misirge göçüp barat. Kuday İbrahimga aytkanınday ele, alar oşol jerde kul bolup kalışat. İsrail uğuldары ukumdap tukumdap köbeyip, küç alıp, Misir jerine toluşat. Бирок Misirde Jusuptu bilbegen жаңы padişah takka oturat. Al Misirlikterge mınday deyt. Mına, İsrail eli bizden alda kança köp jana күчтүү olup ketdi. Alardı aldaylı. Antpesek soğuş bolso, alar duşmandarыбызга koşulup bizge karşı çıgat. Öşentip Misirlikler evrelerdi kulga aylandırışat. Kankor padişah İsrail uğuldарын eziş üçün oğur jumuşka saldı. Bирок alardı kançalık ezgen sayın, alar oşonçoluk köbeyişti. Misir padişası anaçı kempirlerge mınday dep buyruk berdi. Siler evrey ayaldарын töretip jatkanda karagıla. Egerde erkek törösö, öltürüp salgıla. Kız törölsö, jaşay bersin. Bir evrey ayal uğul töröp, anı 3 ay jaşırıp jürdü. Al sebet jasap ağa balаны salıp, daryanın jiyegindegi kamıştın arasına koyup koydu. Oşol vakıtta faraondun kızı suğa түшкөнү daryaga geldi. Al kamıştın arasındagı sebetти görüp, için açtı. Al ыйлап жаткан balаны görüp, boğru orudu. Bul evrey baldarынан eken, dedi. Al balаны alıp, uğulu katarı tarbiyaladı. Ağa Musa degen at koydu. Bunun manesi sudan alıngan. Öşentip, Musa Misir padişaçılığının jana anın büt baylığın eğilip kalmak. Musa çoğoygondo, kulçulukta jaşap jatkan evrey tuğanlarınыкына bardı. Alardın jumuşu oğur ekenin, evrey bir tuğanın Misirlik kişi savap jatkanın gördü. Hiç kim jok kezde, Misirlikti öltürüp kum menen kömüp koydu. Faraon bul jönünde ukkanda Musa'nı öldürgüsü geldi. Musa Midian jerine kaçıp barıp oşol jerde jaşap kaldı. 40 жылдан keyin Faraon köz jumdu. İsrail uğuldары kulçuluktan kıynalıp bozda uylap jatıştı. Alardın bozdogон önü Kudayga jetti. Kuday özünün İbrahim, Iskak jana Jakıp menen түзгөн kelişimini estedi. Musa koyçu olup, koylardı kaytarıp jürgön uwakta kүйüp jatkan tikenekti badaldın arasынан Teңирдин периштеси göründü. Badaldın jalındap jatkanın, bирок kүйüp ketpegenin gördü. Musa, emin üçün badal kүйüp ketpeydi. Barıp bulukmuştuğu buluştu görüp geleyinçi, dedi. Teңир ağa badaldın içinen, Musa, Musa, dep çakırdı. Musa, mına men dep жооп berdi. Kuday ağa, bol jerge jakındaba. But kiyimingdi çeç, antkeni sen turgan jer ıyık jer.
Men senin ata babaңдын Кудайымын, Ибрайымдын, Исхактын жана Жакыптын Кудайымын dedi. Муса бетин жаап алды. Анткени Кудайды карагандан коркту. Теңир мындай dedi. Мен өз элимди Мисирде тарткан азабан көрдүм. Боздогон үнүн уктум. Мен анын кайгысын билем. Мен аларды Мисирликтердин колунан куткаруу үчүн, сүт менен балаккан жерге алып баруу үчүн келдим. Ошондуктан мен сени фараонго жиберем. Мисирден менин элимди, Исраил уулдарын алып чык. Муса Кудайга: фараонго барып, Мисирден Исраил уулдарын алып чыккандай мен киммин? Мен азыр Исраил уулдарына барып, ата-бабаларыңардын Кудайы мени жиберди десем, алар менден анын аты ким деп сурашса, эмне деп жооп беришим керек? Кудай Мусага: мен бар болуп туруучумун. Исраил уулдарына мени силерге бар болуп туруучу жиберди деп айт, деди. Ошондо Муса Теңирге: о Теңир, мен мурун эле сөзгө чечен эмес болчумун. Мен кыйналып сүйлөйм, мен кекечмин, деди. Теңир ага: адамга ооз берген ким? Теңир эмеспи? Эми баргын, сенин бир тууганың Арун жакшы сүйлөйт. Сен ал аркылуу сүйлөйсүң. Мен сенин оозуңда жана анын оозунда болом. Эмне деп айтыш керек экендигин айтып турам. Мисирге кайтканыңда фараондун алдында кереметтерди көрсөт. Мен болсо анын жүрөгүн катуулантып коем, ошондуктан ал элди кое бербейт. Фараонго мындай деп айт. Теңир мындай дейт: Исраил менин уулум, тун уулум. Менин уулумду кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде кое бербесең, мен сенин уулуңду, тун уулуңду өлтүрөм. Муса менен Арун фараонго келип мындай дешти: Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: менин элимди кое бер. Бирок фараон: мен аны угуп Исраилди кое бергидей, Теңир ким экен? Мен Теңирди билбейм, Исраилди да кое бербейм, деди. Муса Теңирге кайрылып: эмне үчүн мени жибердиң? Мен фараонго барып, сенин атыңдан сүйлөдүм. Сен болсо өз элиңди куткарган жоксуң, деди. Кудай ага мындай деди: мен Теңирмин, Ибрайымга, Исхакка жана Жакыпка Кудай кудуреттүү деген ысым менен келген, бирок Жахава деген ысым менен ачылган эмесмин. Теңир Мусага Мисир жеринде Жахава экенин көрсөткүсү келгенин, Мисирликтер жаратылган нерселерге эмес, жаратуучу Кудайга табынышы керектигин көрсөткүсү келгенин түшүндүрдү. Теңир Муса менен Арунга мындай деди: фараондун алдына баргыла, таягыңды ал да аны Мисир сууларына сун. Муса менен Арун Теңир буйругандай кылып, сууну чапканда дарыядагы суу канга айланып калды. Дарыядагы балыктар кырылып, дарыя сасып кеткендиктен Мисирликтер дарыядан суу иче албай калышты. Теңир Мусага мындай деди: фараонго барып айт, Теңир мындай дейт: менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде сен аларды кое бергенге макул болбосоң, сенин бардык жериңе курбакка каптатам. Бирок фараон макул болгон жок. Ошондо дарыядан курбакалар чыгып Мисир жерин каптап калды. Адамдардын үйлөрүнө, уктоочу бөлмөлөрүнө, төшөгүнө, мештин ичине, камыр ачыткан челегине чейин каптап кетти. Анан фараон Муса менен Арунду чакырып: Теңирге сыйын кыла, ал курбакаларды жок кылсын. Ошондо мени анын элин кое берем, деди. Бирок фараон жазадан кутулганын көргөндө, Теңир айткандай анын жүрөгү катууланды. Ошентип Кудай Мисир жерине жазанын артынан жаза жиберди. Ар бир жаза сайын фараон Исраил уулдарын кое берем деп, бирок убадасын аткарган жок. Мисир жериндеги топурактын баары бүргөлөргө айланып, адамдарга да, малга да жабышты. Ошондо сыйкырчылар фараонго: "Ай, бул Кудайдын колу", дешти. Андан кийин Кудай фараонго жана анын кулдарына көөгөндөрдү жиберди. Ал мисирликтердин малын кырган жугуштуу оору жиберди. Бирок Исраил уулдарынын малы кырылган жок. Муса мештен күлү уштап фараондун алдына келип, аны асманга чачканда, мисирликтерге жана алардын малдарына ириңдүү жаралар чыкты. Анан Кудай ар бир адамга
Misir жерine катуу мөндүр жаадырам деп эскертти. Теңирдин сөзүнө ишенген ар бир адам кулдарын жана малдарын үйүнө алып киришти. Ал эми Теңир сөзүнө көңүл бурбагандар кулдарын жана малдарын талаада калтырышты. Анан асмандан мөндүр менен от жаап, адамдарды, малдарды кырып, өсүмдүктөрдү жана бак дарактарды талкалап кетти. Исраил уулдары жашаган Гошен жеринде гана мөндүр жааган жок. Теңир Мисир жерине чегиртке каптатты. Чегиртке бүт жер бетин каптап калгандыктан жер кап-караңгы болуп калды. Мөндүрдөн аман калган бардык жашыл өсүмдүктөрдү чегирткелер жеп коюшту. Мисирде жашыл эч нерсе калган жок. Анан Теңир караңгылык каптатты. 3 күн Мисирди кармап көрсө болчудай кою караңгылык каптап турду. Адамдар бирин-бири көрбөй эч ким үйүнөн чыккан жок. Исраил уулдарынын үйүндө гана жарык болуп турду. Фараон элди кое бергиси келген жок. Ал Мусага: "Жогол бул жерден. Менин жүзүмдү көргөн күнү өлөсүң", деди. Муса ага: "Сен айткандай болсун. Мындан ары жүзүңдү көрбөйм", деди. Теңир Мусага мындай деди: "Мен фараонду жана мисирликтерди дагы бир жолу жазалайм. Ошондон кийин гана ал силерди бул жерден кое берет. Мисир жериндеги тумбалдардын баары, тактыда отурган фараондун баласынан баштап, жаргылчак тартып отурган күңдүн баласына чейин өлөт. Ошондо Мисир жери боздоо ыйлайт. Мындай ый мурунда болгон эмес, кийин да болбойт". Муса Исраил жааматына мындай деди: "Мени мындай деп айтканымды айт. Ар бир үй бүлө бир козу камдасын. Ал кемчилиги жок, эркек мал болушу керек. Аны 4 күндөн кийин Исраил жааматы кеч кирери менен сойсун. Бир тутам исоп алып, идиштеги канга малып, эшиктин маңдайчасы менен кашегине сыйпагыла. Өзүңөр болсо таңга чейин үйүңөрдөн чыкпагыла. Ушул түнү козунун этин жеп, аны отко кактап бышырып жегиле, бирок сөөктөрүн сындырбагыла. Ачыткысыз нан жешиңер керек. Бул Теңирдин пасах тамагы. Мен ошол түнү Мисир жерин аралап, Мисир жеринде жашаган адамдардын тунун, малдардын биринчи төлүн жок кылам. Мисирдин бардык кудайларына сот жүргүзөм. Мен Теңирмин. Силер отурган үйлөрдөгү ошол кан силердин белгиңер болот. Канды көрүп, силердин үйүңөрдү кыйратпай, кыя өтүп кетем. Мындан ар жыл сайын ачыткысыз нан майрамын өткөрүп тургула. Бул майрамды Теңирдин пасах майрамы деп атагыла". Анан Исраил уулдары Теңир Муса менен Ааронга кандай буйруса, так ошондой кылышты. Бул түн ортосунда аткарылды. Кудай тактыда отурган фараондун тун баласынан баштап, зынданда жаткан туткундун тун баласына чейин өлтүрдү. Ошондой эле малдын биринчи төлүнүн баарын кырып салды. Ошондо фараон өзү, бүт кулдары, бүткүл Мисир эли түн ичинде ордунан турушту. Мисир жеринен катуу өкүрүк чыкты. Анткени өлүк чыкпаган үй болгон жок. Эшиктин кашегине кандан белги койгон адамдар гана куткарылышты. Түн ичинде фараон Муса менен Ааронду чакырып алып: "Тургула, Исраил уулдары, менин элимдин арасынан кеткиле. Өзүңөр айткандай Теңирге ибадат кылганы кеткиле", деди. Ошентип мисирликтер: "Кетпесеңер баарыбыз өлүп калабыз", дешип, аларды ал жерден тезирээк чыгып кетүүгө мажбурлашты. Мисирликтер аларга алтын күмүштөрүн беришти. Исраил уулдарынын саны миллиондон ашык эле. Алар өздөрү менен кошо малдарын да ала чыгышты. Кудай Ибрайымга айткандай, анын урпактары 4-муунда чоң байлык менен кулчулуктан чыгышты.
Кудай туңгучум деп атаган эл Мисирден чыгып, чөлгө келип токтоду. Теңир Мусага: "Жакында фараон силерди адашып чөлдө камалып калды" деп ойлойт. "Мен фараондун жүрөгүн катуулантып коем. Ал силердин артыңардан кууп жөнөйт. Бирок мен өз даңкымды көрсөтөм. Мисирликтер менин теңир экенимди билишет." Ушул сөздөрдөн кийин фараон жана анын кулдары еврейлерди кайрып келгиси келип, "Биз эмнеге Израилдик кулдарды кое берип жибердик?" дешти. Фараон тандалган 600 майдан арабасын алып Мисирдин бардык арабалары араба башчылары менен жөнөдү. Алар еврейлердин артынан кууп чыгып, Кызыл деңиздин жээгине жайгашкан жеринде кууп жетишти. Еврейлер мисирликтерди көрүп, аябай коркуп кетип, теңирге боздоп кайрылышты. Муса элге кайрылып мындай деди: "Коркпогула, чыдап турсаңар, теңир бүгүн силерди кандай куткарып аларын өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Бүгүн силер көрүп турган мисирликтерди мындан кийин көрбөйсүңөр." Теңир Мусага: "Сен болсо таягыңды көтөрүп деңизге сунуп, деңизди экиге бөл. Ошондо Исраил уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүшөт" деди. Муса колун деңизге сунганда теңир түнү бою чыгыштан катуу шамал соктурду. Ошондо суулар эки жакка тартылып, деңиздин ортосу кургап калды. Исраил уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүштү. Суу болсо алардын оң жагы менен сол жагында дубалдай болуп көтөрүлүп турду. Фараондун аттары, майдан арабалары жана атчан аскерлери алардын артынан деңиздин ортосуна киришти. Бирок теңир майдан арабалардын дөңгөлөктөрүн чыгарып салды. Алар майдан арабаларын араңдан зорго сүйрөп бара жатышты. Мисирликтер дүрбөлөңгө түшүп, Исраилдыктардан качпасак болбойт. Анткени теңир алар үчүн күрөшүп жатат дешти. Теңир Мусага: "Колуңду деңизге сун" деди. Муса колун деңизге сунганда суу кайрадан өз ордуна келди. Мисирликтер суудан качышты, бирок теңир аларды деңиздин ортосуна чөктүрдү. Суу фараондун аскерлерин, майдан арабаларын жана атчан аскерлерин басып калды. Бирөө да тирүү калган жок. Исраил уулдары болсо деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүп кетишти. Исраил мисирликтерге каршы Кудай кылган улуу кереметтерди көргөндө, адамдарды Кудайдан болгон коркунуч басып, алар теңирге жана теңирдин кулу Мусага ишенип калышты. Андан көп өтпөй Исраилдыктар Мусага мындай деп наалышты: "Сен бизди чөлдө өлтүргөн алып келген турбайсыңбы? Биздин ичкенге суубуз, жегенге наныбыз калбай калды." Кудай өзүнүн улуу ырайымы менен алардын ишенимсиздигине карабай аларга суу берди. Ал мындай деди: "Мен силерге асмандан нан жаадырам. Күн сайын эртең менен ушул нандан чогултуп аласыңар." Ал ошондой кылды. Алар аны манна деп аташты. Бул эл чөлдө жайгашкан Синай тоосунун этегинде жашап калышты. Капысынан күн күркүрөп, чагылган шартылдады. Калың булут тоону каптап, Сурнайдын үнү жаңырды. Теңир от ичинде түшкөндүктөн тоо катуу солкулдап турду. Теңир Мусаны тоонун чокусуна чакырып, ага мындай деди: "Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай теңириң менмин." Теңир сүйлөп жатканда таштын бетине 10 осуятты жазды. "Менден башка кудайларың болбосун. Өзүңө буркан жасаба, аларга табынба, кызмат кылба. Кудай теңирдин ысымын курулай айта бербе. Ишемби күндү ыйык тутууну эсиңден чыгарба. Ата энеңди сыйла. Киши өлтүрбө. Ойноштук кылба. Уурдаба. Жакыныңа жала жаппа. Жакыныңдын үйүнө көз артпа. Анын аялына, эч нерсесине көз артпа." Теңир бул мыйзам аркылуу ыйык жашоонун эң жогорку талаптарын берип, бул мыйзамдар бузулганда эмне кылыш керектигин Мусага көрсөттү. Теңир мындай деди: "Мага курмандык чалынуучу жайды топурактан жаза. Сен ушул жерде курмандык чалганыңда, мен сага батамды берем. Кан силердин күнөөңөрдү жаап, мен силерди кечирем." Акыркы 40 жыл чөлдө жүргөндөн кийин Исраилдыктар же башкача айтканда жүйүттөр убадаланган Канаан жерине киришти.
Тилекке каршы Канаандын тургундары Жахаба Кудайдан баш тартып, Исраил уулдарына каршы чыгышты. Бирок Кудай Ибрайым, Исхак менен Жакыпка убадаланган жерге көчүп келишкенден кийин жүйүттөрдү коргогон. Теңир курмандык чалуу үчүн жана ага табынуу үчүн ыйык кызмат кылуучуларды майлады. Жылына бир жолу башкы ыйык кызмат кылуучу элди ыйык Кудайдан бөлүп турган көшөгөнүн артына кирип, бүт элдин атынан Кудайдын алдына келчү. Кудай адамдарга пайгамбарлар деп аталган адил адамдар аркылуу сүйлөгөн. Арадан көп жыл өткөндөн кийин Исраил эли Дөөт падышаны такка отургузушту. Кудай Дөөттү тандап, "Бул менин жүрөгүмө жаккан адам" деген. Исраилдыктар күнөө кылышканда Кудай аларга каршы пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн. Эгер алар күнөөлөрүнөн баш тартпаса, башка элдер аларды басып аларын эскерткен. Бирок Исраил Кудайдын тилин албай, ага каршы чыгып, мыйзамдарынан баш тартып, аларга каршы сүйлөгөн пайгамбарларды өлтүрүп коюшкан. 800 жыл каршылыктан кийин Исраил өз жеринен куулуп, Ашур менен Бабылга кулчулукка алынып кеткен. Бирок жүйүттөр кулчулукта жүргөн мезгилде деле Кудай пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн. Бул пайгамбарчылыктар аларды тобо кылууга чакырган, күнөөкөрлөрдү куткара турган куткаруучунун келиши жөнүндө айткан. Михей пайгамбар куткаруучу төрөлө турган жерди алдын ала айтып, анын түбөлүктүү экенин түшүндүргөн. Бейтлехемден Исраилга эгедер боло турган адам чыгат. Ал эң башында эле байыркы күндөрдө эле төрөлгөн. Кудай куткаруучу Дөөт падышанын тукумунан келерин айткан. Малахия пайгамбар аркылуу Теңир куткаруучунун алдында келип, адамдарды аны кабыл алууга даярдай турган атайын кабарчысын жибере турганы тууралуу жазган. Захария болсо мындай пайгамбарчылык кылган. Иерусалим кызы, сага өзүңдүн адилеттүү куткара турган момун падышаң келет. Ал ургачы эшекке кодике минип келет. Дөөт падыша куткаруучуну, аны жакын досу, аны менен бирге нан жеген адам ага чыккынчылык кыларын биле тургандыгын айткан. Захария дагы аны 30 күмүш теңгеге сатып жиберишет деп жазган. Ишая аркылуу Кудай келе турган куткаруучу азап чегип, кордук көрүп, анын жүзүнө түкүрө тургандыгын айткан. Дөөт ал кандай өлүм менен өлөрүн сүрөттөгөн. Анын бардык сөөктөрүн сактайт, бир да сөөгү сынбайт. Ошондо куткаруучу мындай демек: "Кудайым, Кудайым, мени эмнеге таштап койдуң? Кудай мени куткарат" деген үчүн аны карап турган адамдардын бардыгы күлүп, аны шылдыңдашмак. Ошондой эле Дөөт мындай деген: "Куткаруучунун муундары бошоп, суусаганымда ачуу ичимдик ичиришти" деген. Куткаруучу куугундуктагандар жөнүндө: "Чапанымды өз ара бөлүп алышат, кийимим үчүн өкчөмө ташыргытып жатышат" деген. Ишая мындай деген: "Аны карап турган адамдар куткаруучунун жүзү ушунчалык талкаланганына таң калышты." Кудайдын китебиндеги пайгамбарчылыктарда Дөөттүн урпактары өздөрү өлтүргөн куткаруучуну карап турушаарын айткан. Мунун бардыгы куткаруучу келе турган мезгилден 100 жылдар мурун жазылган. 70 жыл кулчулуктан кийин Теңир өз элинин кайрадан Иерусалимге келишине жол берди. Бир аз гана адам кайтып келди. Бирок алар башкалардай эле бөтөн элдин бийлиги астында кала беришти. 500 жылдан кийин римдиктер Исраилди башкарып турганда, Дөөттүн тукумунан чыккан Жусуп менен Мариям деген жаш жубайлар үйлөнөбүз деп чечишти. Бирок алар үйлөнө элегинде эле ыйык рухтан Мариямдын боюна бүтүп калды. Теңирдин периштеси Жусуптун түшүнө кирип мындай деди: "Жусуп, Дөөттүн уулу, Мариямды аялдыкка алуудан коркпо. Анткени анын боюна бүткөн бала ыйык рухтан. Бул бала Кудайдын уулу. Ал уул төрөйт. Анын ысымын Иса деп койгун. Мунун мааниси куткаруучу дегенди билдирет. Ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат." Булардын баары Теңирдин Ишая пайгамбар аркылуу кыз кош бойлуу болуп, уул төрөйт, анын ысымын Эммануэль деп коюшат деп айткан сөздөрүнүн аткарылышы үчүн болду. Бул ысым Кудай биз менен деп которулат. Жусуп менен Мариям салык төлөп каттоодон өтүү үчүн Бейтлехемге жөнөштү. Ошол жерде Мариям тун уулун төрөп, анын атын Иса деп койду. Ошентип пайгамбарчылыктарда айтылгандай, Иса Дөөт падышанын тукумунан чыгып, Бейтлехемде төрөлдү.
Ошол жерде түнкүсүн талаада түнөп малын кайтарган койчулар бар эле. Күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси көрүнүп, Теңирдин даңкы жаркырады. Койчулар аябай коркуп кетишти. Периште аларга: "Коркпогула, мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бүгүн Дөөт шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү. Ал Машаяк, Теңир экен." Бала акылга толуп, руху бекемделип чоңое берди. Кудай ага батасын берип жатты. Ыйса жетилип акыл эске толду. Ал Кудайдын да, адамдардын да сүймөнчүгү болду. Ыйса 30га чыкканда жакан чөмүлдүрүүчү Кудай жөнүндө жар салып, элдерди сууга чөмүлдүрө баштады. Ал мындай деди: "Тобо кылгыла, өзүңөрдү Теңир үчүн даярдагыла." Жакан куткаруучу жөнүндө пайгамбарчылык кылган акыркы пайгамбар эле. Ошондо Ыйса Жакан тарабынан сууга чөмүлдүрүлүү үчүн Иордан дарыясына келди. Кийинки күнү Жакан өзүн көздөй келе жаткан Ыйсаны көрүп: "Бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат." Чөмүлдүрлөрү менен Ыйса суудан чыкты. Ошол учурда асман ачылганын жана Кудайдын рухун көгүчкөн сыяктуу ага түшүп келе жатканын, анын үстүнө конгонун көрдү. Ошондо асмандан: "Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын" деген үн угулду. Анан Ыйса 40 күн чөлдө болгонунда Эйден багында обону азгырган шайтан Ыйсаны да азгыргысы келди. Бирок азгыра алган жок. Акырында ал Ыйсаны эң бийик тоого чыгарып, дүйнөдөгү бардык падышачылыктарды жана алардын даңкын көрсөттү. Шайтан ага: "Алдыма жыгылып мага таазим кылсаң, ушунун баарын сага берем" деди. Ыйса ага: "Кет жанымдан шайтан. Анткени Кудай Теңириңе табын жана ага гана кызмат кыл деп жазылып турат" деди. Ыйса Кудайдын уулу жер бетинде жашап турганда биз сыяктуу эле азгырыктарга дуушар болгон. Бирок бир да жолу күнөө кылган эмес. Ошондуктан адамдын колунан келбеген нерсени Ыйса ишке ашырган. Бул Ыйса адамзаттын күнөөсүн мойнуна ала турган курмандык коз экенин далилдеп турат. Ыйса убадаланган куткаруучу экенин көптөгөн нерселер аркылуу көрсөттү. Айрыкча кереметтер аркылуу. Үйлөнүү тоюнда ал сууну шарапка айландырды. Ал 38 жылдан бери шал болуп жаткан адамды айыктырды. Бүт денеси пес болгон адам Ыйсага келип, анын бутуна жыгылып: "Теңир, эгерде сен кааласаң мени таза кыла аласың" деп жалынды. Ошондо Ыйса колун сунуп ага тийгизди да: "Каалайм, таза бол" деди. Ал ошол замат пес оорусунан айыгып таза болуп калды. Ыйса туубаса сокур адамды айыктырды. 12 жылдан бери оорусунан айыга албай, догдурлардан да үмүтүн үзген бир аял Ыйсанын кийимине колун тийгизди. Ал бурулуп: "Кызым, сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер" деди. Ал мындан башка оорулар менен ооруган адамдардын бардыгын тең айыктырды. Ыйса 12 адамды чакырып, "Менин артымдан ээрчигиле" деди. Ал аларга жиндердин үстүнөн бийлик берип, асман падышачылыгы жөнүндө айтып, оорулардан айыктырууга жиберди. Анын атак даңкы туш тарапка таркап, калың эл анын сөзүн угуу үчүн артынан ээрчип, айыгуу үчүн ага келип жатышты. 5000 адам тамакка муктаж болгондо, Ыйса бир кичинекей баланын түшкү тамагын алып, ошол нан менен балык үчүн сыйынды. Тамак кереметтүү түрдө көбөйүп, бардык отургандарга жетти. Ал тургай 12 себет ашып калды. Бирок адамдар Ыйса Кудайдан экенин билиш үчүн мындан да көп далилдерди каалашты. Алар мындай деп айтышты: "Ыйык жазууда Кудай аларга асман нанын берди" деп жазылгандай, ата-бабаларыбыз чөлдө манна жешкен. Ыйса: "Кудайдын наны асмандан түшүп адамзатка өмүр берет" деди. Адамдар: "Мырза, бизге дайыма ошондой нан берип турчу" дешти. Ыйса мындай деп жооп берди: "Мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам ачка болбойт. Мага ишенген адам эч качан суусабайт." Ыйса азап чегип, ыйык кызматчылар, диний окутуучулар тарабынан четке кагылып, бирок 3-чү күнү кайра тирилери жөнүндө пайгамбарчылык кылган.
Dini jana sayasi жетекчилердин көбү Исанын окутуусун кабыл алышкан жок. Бирок Никедим деген чындыкты издеп жүргөн бир фарисей түн ичинде Исага келди. Иса ага мындай деди: Кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт. Никедим анда: Карыган адам кайра кантип төрөлмөк эле? Эмне, ал энесинин курсагына кайра кирип, кайра төрөлөбү? деп сурады. Иса денеден төрөлгөн дене, рухтан төрөлгөн рух деп түшүндүрдү. Жогорудан төрөлүшүң керек деп айтканыма таң калба. Никедим андан: Бул кандайча болот? деп сурады. Иса аны башкаларды окутканы менен өзү рухий чындыктарды түшүнбөй турганын айтып кейди. Анан рухта төрөлүү эмне экенин түшүндүрүп берди. Кудай адамзатты катуу сүйгөндүктөн, ага ишенген ар ким өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болсун деп өзүнүн жалгыз уулун курмандыкка берди. Кудай өз уулун бул дүйнөгө адамзатты жазалоо үчүн эмес, куткаруу үчүн жиберди. Ал эми жазанын мааниси мындай: жерге Кудайдын жарыгы түштү, бирок кылган иштери жаман болгондуктан адамдар караңгылыкты артык көрүштү. Кудай уулуна ишенгендер түбөлүк өмүргө ээ. Ал эми аны укпагандар ошол өмүрдү көрбөй, Кудайдын каарына калышат. Акыры Никедим түшүнүп жана ишенип калды. Бөтөн элден келген аялга Иса мындай деген: Мен берген суудан ичкен адам түбөлүк суу сабайт. Мен бере турган суу анын ичинде түбөлүк өмүргө агып баруучу булакка айланат. Аял ага: Машаяк келерин билем. Ал келгенде бизге баарын айтып берет, деди. Иса ага: Сен дал ошонун өзү менен сүйлөшүп турасың, деди. Кийин Иса шакирттерине мындай деди: Ким мени ээрчигиси келсе, ал өзүнөн баш тартсын жана менин артымдан ээрчисин. Эгерде адам бүт дүйнөгө ээ болуп, өз жанына зыян келтирсе, андан ага эмне пайда? Байкагыла, дүйнө корлуктан алыс болгула, анткени адамдын өмүрү анын мал мүлкүнүн көптүгүнө байланыштуу эмес. Байлыгын кайсы жерде болсо, эси дартың дал ошол жерде болот. Анан ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер: Аны эмне кылабыз? деп сүйлөштү. Жанагы адам көптөгөн укмуштарды жасап жатат. Аны ушул бойдон калтыра турган болсок, элдин баары ага ишенип кетет. Анан римдиктер келип, бизден элди башкаруу укугун тартып алышат. Иса элди зор бийлиги менен окутуп жатты. Иса ибадатканын короосуна кирип, андан соодагерлерди кууп чыгарды. Аларга: Ыйык жазууда жазылган: Менин үйүм бардык элдердин сыйыны үйү деп аталат. Силер аны каракчылардын үңкүрүнө айландырып жибериптирсиңер, деди. Анан аларга мындай деп үйрөттү: Атамдын каалоосу анын уулун көрүп, ага ишенген ар бир адамды түбөлүк өмүргө ээ кылуу. Мен аны кыямат күнү кайра тирилтип алам. Бирок араңардан кээ бирөөлөр ишенишпейт. Иса башынан эле ким ага ишенбей турганын, ким аны сатып кетерин билген. Ошондуктан элдин арасында ал жөнүндө талаш тартыштар чыккан. Диний башчылардын көбү ага ишенип калышты. Бирок фарисейлер ишеними жөнүндө ачык айта алышкан эмес. Себеби алар диний чогулуштарга бара албай калышмак. Алар Кудайдын даңкына караганда адамдын даңкын көбүрөөк издешкен. Диний жетекчилердин көбү Исаны кантип жок кылуун ойлоп, бирок элдин баары аны уккусу келгендиктен ага каршы кол көтөрө алышкан жок. Иса дагы мындай деди: Мен бул дүйнөдөгүлөр үчүн Кудайдын жарыгымын. Мени ээрчиген киши мындан ары караңгыда жүрбөйт, өмүрдүн жарыгына ээ болот. Иса өзүнө ишенгендерге мындай деди: Эгерде силер мен айтканымдай жашасаңар, менин шакирттерим болосуңар. Ошондо акыйкатты таанып каласыңар жана ал силерди эркин кылат. Эгер силерди Кудай уулу эркин кылса, чындап эркин болосуңар. Мен дарбазамын. Менден киргендин өмүрү сакталат. Мен жакшы койчумун. Жакшы койчу койлор үчүн жанын аябайт. Менин койлорум үнүмө кулак салышат. Мен аларды жакшы билем, алар мени ээрчишет. Мен түбөлүк өмүрдү ошолорго берем. Алар эч качан жок болушпайт. Менин колумдан аларды эч ким тартып албайт.
3 yıl şakirtlerin okutkандан кийин Ыйса аларга эч ким минелек жаш эшекти алып келгиле деди. Ал Иерусалимге кирип бара жатканда көп элдер көргөн кереметтүү иштер үчүн Кудайды даңктап жатышты. Алар эгебиздин атынан келе жаткан падышаны Кудай жалгасын, көктө бейкуттук болсун, Кудайга урмат болсун деп кыйкырышты. Бирок Ыйса шаарга жакындап калганда аны карап туруп ыйлап жиберди. Себеби алар аны куткаруучу экенин таанышкан жок. Шайтан 12 шакирттин бири Жүйүт Искариоттун ичине кирип, ал ыйык кызмат кылуучулар жана аскер башчылары менен Ыйсаны кантип колго салып берерин сүйлөштү. Алар кубанып, Ыйсаны качан, кайсы жерден кармап кетүүгө болорун айтып берсе, ага 30 күмүш теңге берүүгө макул болушту. Ыйса анын өлө турган маалы келгенин билип, өзүнүн шакирттерин басак тамагына чогултту. Алар тамак ичип жатышканда, Ыйса нанды алып, сындырды да мындай деди: "Алгыла, жегиле, бул менин денем, ал силер үчүн сындырылат. Муну мени эскерүү үчүн кылгыла." Анан чөйчөктү алып, Кудайга шүкүрчүлүк келтирип, аларга берди. Баары андан ичишти. Анан Ыйса мындай деди: "Бул көп адамдар үчүн төгүлүп, алар менен Кудайдын ортосундагы жаңы келишимди бекитүүчү менин каным. Силерге айтып коеюн. Кудай падышачылыгына жаңы шарап иче турган күнгө чейин эч кандай шарап ичпейм." Ыйса: "Кайгыга батпагыла, Кудайга ишенгиле, ошондой эле мага да ишенгиле" деди. "Көктөгү атамдын үйүндө жай көп. Мен силер үчүн орун даярдаганы бара жатам. Даярдап бүткөндөн кийин кайтып келип, мен болгон жерде силерде болушуңар үчүн жаныма алып кетем. Мен бара жаткан жакка алып баруучу жолду билесиңер." Том: "Эгем, кайда бара жатканыңды билбейбиз. Анан кантип ал жакка алып баруучу жолду билмек элек?" деп сурады. Ыйса ага: "Мен жол, чындык жана өмүрмүн. Мен аркылуу болбосо атама эч ким бара албайт" деди. Ушул кечте Ыйса шакирттерине аларды алдыда күтүп жаткан кыйынчылыктар жөнүндө айтты. "Эгер силерди дүйнө жек көрсө, силерден мурда мени жек көргөнүн эстегиле. Мени жек көргөн адам менин атамды да жек көрөт." Кечки тамактан кийин Ыйса Гефсимания деп аталган бакчага сыйынганы кетти. Анын шакирттери аны менен тынч жерге кетишти. Ал сыйынгандан кийин башкы ыйык кызмат кылуучулар эл башчылары Ыйсаны табыш үчүн ошол жерге жөнөштү. Жаңы эле Ыйса менен дасторкондо отурган Жүйүт ушул топтун жетекчиси эле. Жүйүт Ыйсага басып келип, аны бетинен өөп, учурашуу менен колго салып берди. Капысынан Ыйса: "Мен дал ошонун өзүмүн" дегенинде, алар артка кетенчиктеп жерге жыгылышты. Алар Ыйсаны кармап алышып, ыйык кызмат кылуучунун үйүнө алып келишти. Ибадатканадагы аскерлердин бири Ыйсаны шылдыңдап, анын бетине түкүрдү. Алар анын көзүн таңып, уруп: "Кана, пайгамбарчылык кылып сени ким урганын айтып берчи" дешти. Эртеси эртең менен эл аны Рим башкаруучусу Пилатка алып жөнөштү. Алар: "Биз бул адамдын элибизди бузуп жүргөнүн көрдүк" деп айыпташты. Бирок Ыйсага суроо бергенден кийин Пилат элди чакырып, ал өлүм жазасына тартыла турганда эч кандай кылмыш кылган жок. Мен аны жазалап туруп, бошотуп жиберем деди. Бирок чогулган элдин баары: "Аны өлтүр, аны айкаш-чыгачка када" деп кыйкырышты. Пилат болсо элге жагыныш үчүн Ыйсаны сабатты да айкаш-чыгачка кадап салууга буйрук берди. Рим аскерлери тикенектен таажы жасап башына кийгизишти. Ага кочкул кызыл чапан жабышып: "Жашасын жүйүттөрдүн падышасы" дешти. Алар аны колдору менен сабашты. Анан Ыйсаны алып, ага айкаш-чыгачты көтөртүп, Голгота, баш сөөк жайы деген жерге алып келишти. Бул мындан көптөгөн жылдар мурда Кудай Ибрайымга сүйүктүү уулун Исхакты курмандыкка чал деген жер эле. Алар ушул жерде Кудайдын сүйүктүү уулун айкаш-чыгачка кадап өлтүрүштү. Ыйса: "Ата,
Буларды кечире көр. Алар эмне кылып жатканын өздөрү билишпейт, dedi. İsa ölüm жазасы чыгарылган эки кылмышкердин ортосунда асылып турду. Дөөт пайгамбарчылык кылгандай, аскерлер анын кийимин алып, чүчү кулак кармашты. Элдер муну 3 саат карап турушту. Башчылар Исаны мазакташып, башкаларды куткаручу элең, эгер чын эле Кудай жиберген машаяк болсоң, өзүңдү куткар, дешти. Жердин бетин 3 саатка караңгычылык басты. Пайгамбарлар айтканындай, Кудай бүт адамзаттын күнөөсүн анын үстүнө жүктөдү. Иса катуу үн менен: "Кудайым, Кудайым, эмин үчүн мени таштап кеттиң?" деп кыйкырды. Иса бардыгы ордуна келип, ыйык жазуудагы сөздөрдүн ырасталышы үчүн "Суусадым" dedi. Жоокерлер ага ачкыл ичимдик сунуп, "Жүйүттөрдүн падышасы болсоң, өзүңдү куткарбайсыңбы?" деп кордошту. Иса даамын татып, анан бар үні менен: "Ата, жанымды сага тапшырып жатам" деп кыйкырды. Анан ал башын жерге салып, жан берди. Ал өлгөндө күн тутулуп, жер титирөө болду. Ибадатканадагы көшөгө тең ортосунан айрылып кетти. Римдик жүзбашы эмне болгонун карап туруп, "Бул адам чын эле Кудайдын уулу экен" dedi. Аскерлер келип, Иса менен кадалган эки кылмышкердин шыйрактарын сындыра чабышты. Бирок Исага келип, анын өлүп калганын көрүшкөндө шыйрагын сындырышпады. Бирок аскерлердин бири Исанын боорун найзасы менен малып алды. Ошол замат кан менен суу чыкты. Мунун бардыгы жазуудагы, анын бардык сөөктөрүн сактайт, найза менен сайган адамды көрүшөт деген пайгамбарчылыктардын орундалышы үчүн болду. Жусуп менен Никедим деген эки ишенген адам Исанын денесин алып, жыттуу заттар менен майлап, ак кепинге орошту да көргө коюшту. Жүйүт башчыларынын өтүнүчү боюнча үңкүрдүн оозуна римдик сакчыларды кайтартып коюшту. Үч күндөн кийин жер титирөө болуп, Теңирдин периштеси үңкүрдүн оозундагы ташты жылдырып салды. Сакчылар коркконунан титиреп качып кетишти. Исанын жолдоочулары көргө келишкенде таштын ордунан жылдырылып салынганын көрүп таң калышты. Капысынан эки жаркыраган киши пайда болуп, "Эмнеге тирүүнү өлүктөрдүн арасынан издеп жүрөсүңөр? Ал бул жерде жок, ал тирилди" дешти. Анын силерге айткан сөздөрүн эстегиле. Аны күнөөкөр адамдардын колуна кармап беришет, айкаш жыгачка кадашат, 3-чү күнү кайрадан тирилет. Алар анын айткан сөздөрүн эстешти. Ошол күнү кечинде Иса шакирттерине келип, "Силерге тынчтык болсун" dedi. Алар коркуп кетип, аны арбак деп ойлошту. Ал: "Колдорумду, буттарымды карагыла. Бул мен өзүммүн. Мени кармап көргүлө. Себеби арбактын меникиндей сөөгү менен эти болбойт" dedi. Бардыгы мен айткандай болду. Анткени Мусанын мыйзамында, пайгамбарлардын китептеринде жана Забурда мен жөнүндө айтылгандардын баары аткарылышы керек. Ошондо ал ыйык жазуулардын маанисин түшүнүүгө алардын акылын ачты. Машаяк ушул азапты башынан өткөрүп, 3-чү күнү кайра тирилиши керек. Жана ниеттерин өзгөрткөн адамдардын күнөөлөрү кечирилет деп, анын атынан бардык элдерге жарыялоо керек. Силер болсо буга күбөсүңөр. Иса дагы көптөгөн адамдарга көрүнүп, тирүү экендигин көптөгөн далилдер менен көрсөттү. Анан шакирттерине мындай буйрук берди: "Бүт жер жүзүнө жакшы кабар таркаткыла." 40 күндөн кийин шакирттерине мындай деди: "Үстүңөргө ыйык рух түшкөндө, анын кудуретине толосуңар.
жана Иерусалимде, Иудея менен Самариянын бардык жерлеринде, ал тургай жердин чегине чейин мен жөнүндө адамдарга айтып бересиңер деди. Алар Ыйса асманга көтөрүлүп, булуттардын арасына кирип кеткенин көрүштү. Ак кийимчен эки адам мындай дешти: эмнеге бул жерде асманды карап турасыңар? Бул Ыйса, аны Кудай силердин араңардан асманга алып кетти. Ал кандай көтөрүлүп кетсе, дал ошондой болуп кайра келет. Ыйсанын жолдоочулары бүт өлкөгө жакшы кабар таратып, куткаруучу Ыйсаны кайра тирилиши жөнүндө жакшы кабар айтышты. Алар ыйык жазуулардан адам аркылуу күнөө менен өлүм кирсе, Ыйса Машаяк аркылуу кечирим жана өлүмдөн кайра тирилүү берилгендигин жарыялашты. Алар Ыйса Машаякка ишенип, ал өлгөндөрдү тирилте ала турган куткаруучу экенин кабыл алган адамдар биринчи болуп тирилип, башка ишенгендер менен бирге асманга алынып кетишет деп айтышкан. Кудай сөзүндө да асман ачылып, Ыйса жеңиштин падышасы жана адилеттүү сот катары жерге келери айтылган. Анын кийиминде падышалардын падышасы, теңирлердин теңири деген жазуу болот. Анын асмандагы жоокерлери да анын артынан агат минип келишет. Захария пайгамбар айткандай, Ыйса зайтун тоосуна түшүп тоо экиге бөлүнөт. Анан Машаяк бүт жер жүзүнө падышачылык кылат. Бирок 1000 жылдан кийин шайтан боштондукка чыгарылып, бүт элди алдайт. Бирок Кудайдан келген от менен жалын шайтандын жолдоочуларын жок кылат. Акырында шайтан күйүп турган күкүрттүү көлгө ыргытылып, күнү түнү азап чегет. Анан чоң ак тактынын алдында жашы карысы дебей өлгөндөрдүн баары Кудайдын алдына келишет. Ким өмүр китебине жазылбаса, оттуу көлгө ыргытылат. Бирок Кудай өзүнүн адамдары менен жаңы асман менен жаңы жерде болот. Анан Кудай алардын көз жашын аарчыйт. Өлүм деген жок болот. Ый деген, өкүрүк деген, оору деген болбойт. Мурдагынын баары өтүп кетет. Алар чырактын же күндүн жарыгына муктаж болушпайт. Анткени Кудай өзү аларга жарыгын төгүп турат. Ал жерде өмүр дарагы болот. Адамдардын үстүндөгү каргыштар болбойт. Ыйса айтат: ким суусаса келсин, ким кааласа өмүр суусунан бекер алсын. Мына мен жакында келем. Мага тиле алчаак болгондорго батамды берем. Сөзүмө кулак салып, мени жибергенге ишенген ар ким түбөлүк өмүргө ээ. Ал кыямат сотуна тартылбай, рухий өлүмдөн чыныгы өмүргө өтөт. Бул силер үчүн Кудайдын баяны. Бул китептин барактарынан көргөндөй эле, жаратуучу жана өмүр берүүчү Кудай биз үчүн кам көрөт. Сиз ушул Кудайды таанып билип, анын сиздин жашооңуз үчүн болгон планы менен таанышууңузду каалайбыз. Ал өмүрүңүздөгү жалгыз Кудай катары ага гана табынышыңызды каалайт. Биринчи адамдар Адам менен Ово Кудайга ишенбеген сыяктуу, биз да Кудайсыз өзүбүз каалагандай жашагыбыз келет. Кудай сөзүндө ар бир мыйзамды аткарып, бирок бирөөсүн эле буссаң, Кудайдын алдында күнөө көрсүң деп жазылган. Сиздин кайсы динге ишенгениңиз же кандай жакшылыктарды кылганыңыз ыйык Кудай үчүн аздык кылат. Сиз Кудайдан ажырап өлүмгө бараткан адамсыз. Бирок Кудай сизди алсыз экениңизди билет. Ал сизди ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн уулуна сиздин күнөөлөрүңүздү жүктөп, сиз үчүн өлүмгө жиберген. Кудай сөзүндө: анткени күнөөнүн куну өлүм, Кудайдын белеги болсо аны менен биримдикте боло турган түбөлүк өмүр деп айтылат. Куткарылуу бул белек. Ал биздин кылган иштерибизден эмес, биз аны менен мактана албайбыз. Кудай сөзүндө Жакан 3-бөлүмдө Ыйса Никедим деген дин башчысына мындай деген: түбөлүк өмүргө ээ болушуң үчүн
jogorudan törülüşün gerek. Kudaydın üy bülösüne kirip üçün ruhtan törölүү zarыл. Oşonduktan biz İsa'nı öz ömürübüzge çakırıp, günöөлөрübüzden keçirim alışыбыз gerek. Eger siz Kudaydın balası bolup, İsa sizdin kutkaruçuңuz boluşun kaalasaňyz, anda azır Kudayga kaýrylyňyz, siz mындай dep syýynsaňyz bolat. Kudayım, men günöөлөрümdü jana saga karşı çykkanymdy moýnuma alam. İsa menin günöөлörüm üçün aykaşkan jygaşta ölgön üçün rahmat. İsa menin ömürüme gelip, menin kutkaruçuň jana teňirim boluşun kaalaýym. İsa, sen menin ömrüme gelgeniň üçün rahmat. Amin. Eger siz uşul syýynu menen syýynyp, Kuday jönünde köwrek bilgiňiz gelse, anda 3 nerseni atkarışyňyz gerek. Syýynuda Kuday menen köp süýleşip, anın sözü bolgon ıyık kitap arkyly anın ünün ugup, Kudaydy jana anın sözü süýgen jyýyndardy tabışyňyz gerek. Bul any jakşyrak bilүүge jardam beret.